Мощный болуп калдым го туугандар. Күндө үйүңүздөрдөн ушундай суу агып турушун каалайсыңарбы? 5 сотук участок, эми бул жагын караңыздар, таза абаны. 5 күнгөйдүн мен деген жеринен 5 сотук участок туугандар. Мага кайрылгандар аябай көп да, 150 000 долларга таап берип кой деп. А бул жерде срочно горит туугандар. 124 500 долларга чыкты. Өйдө жагын кара, көрүңүздөр мына. Бул жагы таза аба. Эгерде силер таунхаус салам, же болбосо 5 күнгөйдө таза абада 5 күнгөйдөн өтө мощный геолокациясынан 5 сотук участок десеңиздер, мына эки жагынан тең көчө өткөн, узуну 40 болгон сатууга чыкты. Муну алып жетишип калыңыздар. Документтери таза, оформленияга даяр. Мына көчөлөрү кенен, бул жакта достук аренанын эле маңдай тарабы болуп калат туугандар. Бала бакча, мектептен көйгөй жок, магистральдан бир 7, 8, 5-10 мүнөттүк эле жолда туугандар. А бул жакта участок караңыздар, могу таза аба, кооздук, тынчтыкта. Мына асфальттанган жол бул жерге келген. Өтө топ локациялардын бири. Могу кооздук, могу сулуулук, могу тынчтык эмне дейт караңыздарчы. Жаныңыздар болсо горный вид. 5 күнгөй. Мына бул жагы болсо көчөлөрү аябай кандай кенен болгон. Бул жакта основной туугандар таунхаустар салынат. Бирок таунхаустун баасы туугандар 250 000 доллар. А бул жакта болсо участок 5 сотук 12ге туугандар, ар жагы 40 размер. Бул жагын караңыздар, уже подвалы даяр туугандар. Өйдө көздө көтөрүп 3 уровендеги таунхаустар салсаңыздар болот, же болбосо особняк салсаңыздар болот. Участок бул жагы түп-түз келип курулушту баштай берсеңиздер болот. Эң негизги өтө сонун жери ар жагынан да көчө кеткен туугандар. Бул аягына чейин огородуңуздарды бөлүп тургандай мына караңыздарчы, мени сергитип ките окуйун десеңиздер, огородуңуздарда кышы жай ушундай суу агып турат. Бияка особняк саласыздар да, бул жака болсо жашылдандыруу, барбекю, эс алуу борборлорун салсаңыздар, мына ар жагында болсо көчө, мына бул жагын калитканы ачып, ар жагынан көчө чыксаңар, ал жагынан дагы суу агып турат. Өтө бир 5 күнгөйдүн чыныгымдай кайнап аткан жери десек болот да, мына караңыздар, өйдө жагы горный вид.